Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн 29 май Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн күнү. Демек, бардык аскер кызматындагыларды бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биздин өзү эле аты айтып тургандай чак түш берүүсү ЛТР каналында сиздердин назарыңыздарда. Ал эми биздин бүгүнкү темабыз адаттагы эле ар дайым шаршемби күндөрү алып чыга турган Манас темасы. Демек, Манас бул биздин Кыргыздын эгемендүүлүгүбүздүн, мамлекеттүүлүгүбүздүн, деги эле бүтүндөй тарыхый энциклопедиябыздын жана Кыргыздын конституциясынын өзү мына ушул Манас эпосы. Демек, ушул Манас эпосын алып жүрүүчү ооз эки айтуучулар биздин манасчыларыбыз ушул күнгө жеткирген, көөнөргүз кылып алып келген мурасыбыздын алып жүрүүчүлөрү биздин манасчыларыбызды тааныштыра кетейин. Алар Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген артисти манасчы Рыспай Исаков, ошондой эле манасчы Улан Исмайлов. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Мына ушундай биздин бүгүнкү куралдуу күчтөрдүн майрамы деп атабыз. Бул ушу биздин Кыргызстандагы эң башкы майрамдардын бири десек дагы болот. Ал эми ушул Манас биздин ушу мамлекеттүүлүгүбүздүн биздин баш атыбыз деп атпайбызбы? Ошол жерде эми тек гана ошо курал эмес, азыр ошо бүтүндөй руханий дүйнөбүз менен дүйнөнү багындыра турган бир ушундай бир чоң заманды, доорду жашап атабыз. Ушул доорду айтуучулар болуп сиздер, ушул манасчылар болуп, ушул насип эткен сиздердин баягы руханий казнабызга кошкон салымыңыздар өтө чоң. Демек, мына Рыспай эке, сиздер дагы ушул быйылкы жылы өтө чоң ушул Манаска кызмат кылып атканыңыз менен катар эле чет өлкөлөргө барып дагы ошол биздин тарыхыбызды, маданиятыбызды багындырып, ошо башка элдерге дагы тааныштырып аткан дагы чоң эмгектериңиздер бар да. Ошол жөнүндө кеп кылалык, ошол Манасты ошо бүтүндөй дүйнөгө таанытып аткан сиздерге кеп берелик деп атай чакырдык. Эмесе ушул жөнүндө айтып берсеңиздер, Жакшы болот. Эми биз Манасты дүйнөгө таанытып атабыз деген менен Манас бизди дүйнөгө таанытып атат. Манас менен таанылып атабыз, Манас менен сыймыкка жетип атабыз, сыйлыкка жетип атабыз дегендей. Кыскасы, Манас Кыргыздын түгөнбөгөн казынасы, кемибес кенчи болуп атат да. Бүгүнкү күнгө ылайыктагы ушул куралдуу күчтөрдүн күнү деп атпайбызбы? Ушуга ылайыктуу эле айта берсек, Манаста эмнени кааласак, издеп таап алсак боло турган нерсе, албетте аскер күчтүү болуш керек, бирок эң ириде Манаста айтылганда аскерден мурда адамдын ар намысы, абийири күчтүү болуш керек экендигин айтып атат да. Болбосо Манас атабыз 7-8 жашынан аттанып чыккан намыс деп. Мына ошондон бери аттанып чыкканда болгону айылында 70 түтүн эл болгон. Ошол 70 түтүн эл жүрө Манастын доору менен, Манастын даңазасы менен Азия аймагын ээлеген, Евразия мейкиндигинде кучак жеткис зор дөөлөткө айланды, зор мамлекетке айланды. 70-ке жакын хандыкты бириктирген өзүнчө чоң, азыркы тил менен айтканда, федерация курду да. Ошонун башатында намыс турат. Алгач эле Кортук менен болгон урушунда атасын башка бир чапканда ошол жерден эле айтып атпайбы? Корунуп жүрүп, бирөөдөн короого малды жыйбадым дейт. Жашынып жүрүп, бирөөдөн жайытка малды жыйбадым. Көр дүйнө, көр тирилик, мансап, байлык деген эч нерсе эмес деп атат да. Арбытып аскер жыяйын, акыры жанга бир өлүм намыс үчүн кыяйын дейт. Мындай сөздөр өтө көп Манаста айтып берсек, ошол жалаң намыска үндөгөн, эркек козу туулуптур, не жумушка туруптур, курмандыкка караткан, эркек уул туулуптур, не жумушка туруптур, намыс үчүн жараткан. Акыры намыс үчүн, эл жердин ыйыктык үчүн, адилеттик үчүн, акыйкаттык үчүн өлүү бул салтанат. Жоодон өлгөн салтанат, жаздыктан өлгөн жаманат деп бекер айткан эмес да. Мына ошондой намыска үндөгөн сөздөр менен чапкан кылыч өтө, чакырылуунун ташына нелер келип не кетпейт эр жигиттин башына деп. Эр жигит болгондон кийин ат сыноосу бир, эр сыноосу миң дегендей ар кандай мүшкүлгө тушуга тургандыгын азаматтын башы. Ошол мүшкүлдөргө муңканып чөгүп калбастан кайрадан курчуп, кайгы азаматтын кайраты болуп, кайрагы болуп, мына ошондон курчуп жүрүп отургандан кийин жанагы бириндеп кеткен, таруудай чачырап кеткен элди бириктирип атат Манастабыз.
Мына ошол биздин ошо айтып атпайсызбы, эң негизги Манас атабыздын моунча байлыгы болгон, моунча болгон бүтүндөй ошо байлыгын санап отурбай, ошол биздин айкөлдүгүн айтабыз. Ушу Манастын ушундай бир чоң кенендигин мына сиз Рыспай эке айтып өттүңүз. Мына Улан мырза, сиз дагы ошо Манаска кызмат кылып келатасыз. Өзүңүз дагы ошо Манас эпосундагы эң биринчи устатыңыз ким болду? Ошолор жөнүндө дагы айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Биринчи устат катары биз ушул Уркаш атаны, Асанкан агайды, ушул кишилерди таанып келатабыз. Себеби биз Манас айтып, мен жеке өзүм жаңыдан эл алдына чыкканда ушул Уркаш атанын, Асанкан аталардын алдында Манас айтканбыз. Анан ошо кишилерден багы аздыр көптүр үлгү алып, ошо кишилердин тарбиясын баштап калдык да. Анан эми айкөлдүгүнө, Манас атабыздын айкөлдүгүнө келгенде, эми бул абдан чоң сөз да. Мисалга ошол кулаалы таптап, кош кылдым курама жыйып, журт кылдым деп атпай, ошол жерде баарын эле келе кал мега эл бол дей албайт да. Себеби ошол айкөлдүгү менен алган, кээ бирөөсүн багы каары, каармандыгы, баатырдыгы менен алса, кээ бирөөсүн ошол берешендиги менен алган. Манас атабызда мындай айтылып атпайбы, берсе бердим дебеген белендиги бар эле дейт. Алса алдым дебеген анткорлугу бар эле дейт. Бул кишиде баардык сапат болгондугу үчүн ошол жаманын да жакшысын да баарын чогултуп, бир эл кылып, баардыгын ошол бир кыргыз тилине байлап, бир эл кылып, анан бир намыс, бир ураандын башында, Манас деген ураандын башында өзү туруп, ошого үндөгөндүгүндө болуп атат да. Анан эми бүгүн куралдуу күчтөрдүн күнү экен. Биз ошо аскер кызматтагы адамдарын чын жүрөктөн куттуктайбыз. Себеби биздин негизги тынч уктап, тынч турушубуздун бирден бир кепилдиги ошол аскер кызматкерлери. Булардын кесиптик майрамы менен куттуктайбыз. Анан Манас атабызда дагы ошо аскер жааты абдан кенен каралган. Ошол эле Манас атабыздын курал жарактары, согуштук тактикалары, жанагындай алдыга чалгындоо жөнөтүүсү дээрлик баардыгын карап отурсак, ошол бүгүнкү согуштук техникалык, тактикалык деген мындай стратегиялар ошол тарыхый инсандардан, тарыхый эпостордон, тарыхтагы бир жыйындылардан келип, анан иштелип чыккан деп билебиз да. Анан ансыгандай бизде Манас атабызда мындай нерселер абдан көп. Ошол багы аскердик даярдыктар, аскердик жүрүштөр абдан көп. Ошол аскер кызматкерлерин дагы бир жолу кесиптик майрам менен куттуктайбыз. Азыр ошо бир нече мүнөттөн кийин сиздин айтуңузда дагы ошол баягы курал жарактардын түрлөрүн, ошол кездеги, ошол доордогуларды айтып берген бир үзүндүсүн буюрса угабыз. Анткени атайы ошо улуу манастуулар чакырып алып туруп, элдин кулагында, жүрөгүндө дайым болуш керек да. Бир аз болсо дагы күндөп түндөп баягыдай айткан убакыттарыбыз дагы болуп калат эфирлерибиз, бирок ага чейин ошол күн сайын ар дайым 3-күндөрү ошо Манаска кезек берип, ошо Манасты угузуп туралык деп байма-бай ошо эфирлерибизди берип атпайсызбы. Мына Рыспай эке, сиз дагы айта кетсеңиз, ушул Манас эпосунда баягы айтып атпайбызбы, тек гана ошо кара күчкө салып бербестен өзүнүн айкөлдүгү менен ошондой бир элди журтту курайын, чогултайын деп, анан өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү, мамлекеттүүлүгүбүздү ошону баягы теңсинбей, менсинбей турган, анан баягы сырткы күчтөр ошентип кол сала бергендиктен ошондон улам эми ошо доорго байланыштуу баягы курал жарак менен кара күчкө салгандар болгон да. Бирок ошол кара күчтүн эмес, ушул айкөлдүктүн негизинде, анан жанагындай байлык жыйгандык эмес, өзүнүн ошондой журт кураган, эл кураган ушундай бир касиетинин негизинде ошо Манас бабабызды ушул убакка чейин ал тургай бүтүндөй мына улуу мына Кытай өлкөсү, андан башка биздин коңшу өлкөлөрүбүз дагы муну эч качан баягы четке какпай моюндап келет эмеспи. Ошол өңүттөн дагы айта кетсеңиз, ушул кишинин баягы курал менен эмес, ушундай өзүнүн башка бир адамдык, айкөлдүк деген бир сапаты менен элди багындыргандыгын. Бир беткей айтып коюу мүмкүн эмес бул багытта. Себеби бирине бири шайкеш келип турбаса, ошончолук бакубат дөөлөттү кура алмак эмес. Бул биринчиси. Курган күндө да бүгүнкү күнгө чейин ооздон оозго жетип айтылып калмак эмес. Эчендеген эрлер өттү. 18.000 ааламында ушул ай ааламды буй кылып турган эчен шерлер, баатырлар, бектер, лөктөр өттү. Ошонун бирөө да Манастай даңазага жеткен жок. Мунун себеби эмне дегенге, бүгүнкү күндө да илимде баш оорутуп келатышат да. Себебин аныктап, дал ушул себептен деп тактап бере албайбыз. Анын өзөгүндө балким ошол
Манас таасынын айкөлдүгү, адилеттиги, акыйкаттыгы тургандыр. Бирок пендеден башка касиетте жаралган адам экендигин дагы эске алып коюшубуз керек да. Кудай колдой турган адамын колдоп, оңдой турган адамын оңдой берет да. Манас таабызды да ошондой кылган. Манас таабыз өзү ойлонбогон жеринен иши оңунан келип тура берген учур болуп калган да. Ошол бала кезинен эле биринчи Кортуктун аскери, маселен, куралып келатканда анда 70 башында айтып өттүк. 70 эл болгон болгону. Анын арасында ашпаса 30-40 урушка жарайттыр эле. Ошол жерден 700 аскер куралып келатып, бири менен бири чабышып кетип кызык болот. Жайсаңбайды чаап алып, Нескаранын эли 6500 кол менен келатып, алар адаш жолго түшүп кетип, бири менен бири урушуп, булар мындай болот. Ошондой бир Кудайдын оңдой берди иштери да болуп турган. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы Манас таабыздын адилеттиги. Өзгө эмес, эң ириди душманга дагы адилет, акыйкат мамиле жасагандыгы. Ошол учурда жайсаңбайлар чабылып турган Манаска тартуу менен келип атат. Тартуу менен келгенде эмне дейт Манас таабыз? Ай, чабылдың да чачылдың, чабуулдан жаның ачындың. Ак бараң кылтык түздеп ал, керектүүң болсо бизден ал. Тартуу менен аларды ажыратып калып атат аныгында Манас. Ошого ыраазычылык кылып тартуу алып келип атат. Анда Манас таабыз эмне деп атат? Ай, мен киши болом, силерден айрып алдым жодон деп, силерден кайра мен алсам, анда менин адилеттигим каякта? Менин адамдыгым каякта? Силер чабылып атасыңар. Силер жаныңар ачынып турат. Андан көрө силерге биз жардам берели деген адилеттик үчүн ошол эл бүтүндөй Манаска кошулуп кетип атат. Бул мындан өткөн адилет болобу деп таң калып атат. Муну кандай адам жаратты экен деп башын ийип атат. Мына ошол сөзү Манас таабыз да айтып атат. Андан көрө ушинтип майда чүйдө эл болуп өз-өзүнчө бөлүнүп, өзөн болуп, кокту болуп, колот сайын үйү бар, кокту сайын бийи бар дегенде боло бербей, мондай үлпөк баштуу туу менен үстүн астын чуу менен келген жого бир муштундай биригип чогуу турсак кандай болот деген сөз. Адамдын акыл эсин аңтар-теңтер кылып эсин эңги-деңги кыла турган сөздөрдү айтып, мына ошондон баштап келатат да. Албетте бул жерде адилеттиги, акыйкаттыгы, айкөлдүгү турат. Ошону менен бирге Манас таабыз жөн эле айкөл болуп эле чардап жата бербестен, согуш ыкмасындагы абдан жетик билген, курал жарактарды дагы абдан мыктап, иштегенин иштеп, тапканын таап, жасатканын жасатып, ал эми Бөлекбай устанын жасаган куралдары жөнүндө айта берсек өзгөчө сөз да. Айкожо берген ак келте, Ачалбарс жөнүндө айтсак өзүнчө сөз. Жөн эле нанотехнологиянын куралдары бүгүнкү күндөгү куралдар ал нерсеге жетише элек да, чындап келгенде. Ушундай жаңы, балким байыркы бир өнүгүүлөрдөн калган изи барбы деп да таң каласың. Согуштук ыкмалары өзүнчө, жөн эле кароол менен кайгуулдун ортосунда канча бөлүктөр бар. Кайгуулу өзүнчө, бөгөлү өзүнчө, чыңоолу өзүнчө, качырткысы өзүнчө, чалгыны өзүнчө. Анын баарын өзүнчө бүгүнкү күндөгү аскер ыкмасы жок ошондой кылып пайдаланган. Демек, аскердик жоопкерчилик, тартиптин, уруштун ыкмалары өзгөчө болгон. Урушканда дагы буктурмасы өзүнчө, толгомою өзүнчө, каптамайы өзүнчө, согуш ыкмаларынын өзүнчө түрү болгон да. Бир эле Дүбүрөнүн калаасына болгон чабуулду алып келели, 400 000 аскер чабуулдап барды дейт. 400 000 аскер чабуулдап барганда Дүбүрөнүн калаасында Үркөрбоо деген замбирек бар эле. Ал замбиректин огунун орду эле 12 канат боз үйдүн ордундай эле дейт. 1000 чынар теректикке аркан тарттырып туруп, ошончо жерден алыстан ок атканда дүйнө жүзү солуп кетип, бош турган тамдар кулап кетип, ушундай ызычуу боло турган, душманга бүлгүн сала турган куралы бар эле. Ага кантип чабуул кылды. 50 000 аскерди оорукка калтырды дейт. Бул согуштук ыкма. Эмне бар, эмне жок? Балким жодон качып калсак, кайра артына сүргөнгө деген оорукка калтырып, 400 000 аскер чабуулга кирди. 400 000 аскер эле каптап кирип калбастан 50 000ден 100 000ден 4кө бөлүндү. Күн чыгышка, күн батышка, түштүккө, түндүккө болуп бөлүндү. Ошончо аскер кантип өтөт? Урушпай жөн эле жүргүнчү болуп, калаанын сырты менен өттү дейт. Биринчи урушка кирген жок. Алар өтүп кетти. Өтүп кетип, калаанын 4 тарабына өткөндөн кийин, анан кийин чабуул койду дейт. Чабуул койгондо дагы 4 тарабында 100 000ден аскер болду да. 100 000ден 50 000дени сыртта калып, уруштун ыгын күтүп, 50 000дени уруш чабуулга кирип, анан мына ушундай ыкмалар бар.
Кошойдун согуш ыкмасын айтсак өзүнчө мындай нерселерди айта берсе түгөнбөй турган нерсе да. Демек, Манас атабыз эң ириде согуш ыкмаларын да жакшы билген. Согуш ыкмаларын жакшы билгендиктен биринчи казатын 11 дуудуга кылган да. 11 дууду деген азыркы уйгур, монгол, калмак сыяктуу Кытайга чейинки майда өлкөлөр болгон да. Негизинен Кытайга карап турган, бирок өзүнчө мамлекет катары жашаган өлкөлөр болгон. Ошолорго чабуул жасайт. Чабуул жасаганда алар биринчи чабуул жасаган, ошонун натыйжасын көрүп атат дагы Кытай дүрбөп калат. Баягы даңызага чийилген, даңкы катуу билинген, бичигине жазылган Манас кел атыптыр деп кароол башында чегарага Коңурбайды коюп, аскерлерин таптап абдан катуу даярданып калышат. Согуш ыкмасын билген Манастабыз ошол 11 дуудуну жапырып бүткөндөн кийин Карабөрктү алып кайыптанга кудалашкандан кийин андан бери келип Алтайга бир тыныктырып алып аскерин даяр жаткан Кытайга эмес, бер жакта бейгам жаткан Ала Тоодогу Кытайга чабуулун жасап атат да. Кытай тигил жакта күтүп отурат. Күтпөгөн жагынан бул жактан Ала Тоого чабуул жасап, душманды Ала Тоодон бошотуп, эли журтун өз мекенине отургузуп, жайгаштырып коюп, анан кийин калган чабуулун улантып атат. Мунун бардыгы согуш ыкмасын жети көздөштүргөндүк деп билсек болот. Ошол кезде Ала Тоого жайгашып алышкан экен да, бир жакка келип, Мына Улан мырза, эми сиз ушу Манастан бир үзүндү айтып бербесеңиз, бизди көрүп отурган көрөрмандар кечирбеси керек. Манас айтып бериңиз, Айтып берейин, ушу кайсы жерин айтып бересиз? Манас атабыздын ак келтеси, курал жарагы жөнүндө кыскача айтып берейин. Ай күл Манас көк жалдын, жай жарагы жайлану, астындагы кулаты, табына келип байлану, каңгайдан келген жо болсо, капшыттан кибүткөн до болсо, дого каршы чыгууга ажыбай өңдү чечени, артык билген ар ишти, артык тууган нечени, даяр турат бул жолдо, Байкөл шердин карасаң, кийгени кандагай, ар жүргөнү шамдагай, жого кирсе качырып, жай жарагы тушунда, айбалтасынды куралы, алса жону бүлүткөн, чапкан жерин жок кылып, Айкөл төрөгөк жалдын, куралы мынча болгон соң, бир куралын алууга, куралып аскер жыйылып, жан жагында көк жалдын, жандай басып жүрүүчү, ачалбарс кылыш жайлану, Айкөл шердин белинде, кулачың алты келүүчү, садак жебе байлану, көк жал эрди карасаң, көтөргөнү сыр найза, көбү Кытай көп журту, көмөлү төт бир сайса, Айкөл шердин далыда, алыска жакын ылгабас, артык куралак келте, ойноп атсаң очогор, жөндөп атсаң ой чаңыр, ушу турган ак келте, алыс жакын ылгабас, түтүнү туман түбыспан, ажал издеп учучу, ушул турган келтеси, айдалыдан асылуу, Айкөл төрөңдө өңгүр, аралап жону киргенде, жай жарагын көргөндөр, чындап жандан түңүлгөн, бар жарагы жанында, бастырып жолго киргенде, маңдайдагы душманы, ара жолду кең кылып, ача берген болчу,
атылсам келте мылтығы, алдартына қарамай, қача берген болушу, қайраты мынчаң ерушу, қарап көрсөң дүйнөдө, деги ердиги менен шердикке ушуга тең келиши ким ушу. Эми баягы кыскараак кылып. Багы бир кездери ошо эргүүгө кирип, трансқа кирип күндөп айтып атпайсызбы? Сиздер дагы ошентип кирген убактар болобу? Азыркы кезде баарыбызды эле ушинтип эфирге чакырып, болду убакыт жетип калды деп эле токтотуп койсо, негизи ошо өзүңүздөр трансқа кирип айткан убакыттар болду. Эми Манас өзү баягы болбой калды дегенде бир 70 турган эме да. Ошондой убакытка айта турган, колдон келсе күндөп түндөп айтканга аракет кылыш керек да. Эми бирок бүгүнкү күндүн угуучубуз бардык баягыдай эркин жаткан же ээн жаткан эл эмес. Биз азыр өз алдынча мамлекетпиз. Анан өз алдынча мамлекет болгон соң мамлекеттин түйшүгү бар. Ал түйшүктү ким тартат? Эң биринчи эл тартат да. Эл ошол бардык азыр баягы базар экономикасы болгондуктан эмгекте болот, жумушта болот. Ошондуктан биз дагы колдон келишинче баягы кыскараак, нускараак кылып айтканга аракет кылып жүрөбүз. Бирок негизинде түбүндө Манасты ушул күндөп түндөп айтканга жетпейт. Себеби биз толук ачылыш үчүн, толук ошол мазмун маңызды жеткизиш үчүн, окуяны толук баяндаш үчүн дагы албетте убакыт керек. Бирок шартка байланыштуу, ушундай эфирге байланыштуу дегендей, кээде радио теледе өзүнүн талаптары бар, ошого байланыштуу дегендей колдон келишинче кыскартып, колдон келишинче мындай бир компоновать эткенге аракет кылып жүрөбүз. Бирок анын баардыгы ушул Манасты кайсы бир деңгээлде чектеп да коет да. Бирок ошол эле убакта мындай угуучуну да тажатпагандын бир ыкмасы катарында көрүп жүрөбүз кийинки күндөрү. Эми албетте эң негизги мындай Манасчы үчүн бул узагыраак айтуу, анан алдында көп эл туруу Манасчынын дагы баягы уйкаштыгын, көркөмдүгүн, ошол эле убакта мазмундуулугун дагы арттырат да. Эми ушу баягы толугу менен угам деп ар бир Манастын өзүнүн варианты бар да, ошону толугу менен угам деп уккусу келген угармандар үчүн атайсыздар дагы, сиздер дагы баягы аудио дискттерди жаздырып жүрбөйсүздөрбү? Ошолорду каяктан алса болот? Ошолор жөнүндө дагы айта кетсеңиздер. Сатыкта жок. Мындай айгинемадан изилдөө борбору атайын из кылып чыгарып, белгилүү керектүү жерлерге тараткан. Ал эми сатыкта жок. Интернет булактарынан тапса болот. Анан ал Манас айтуу боюнча сөз козголуп кетпеди. Ушунда мен кез келгенде айтпаса сөз ата сөйлөт дейт, айта кетпесем болбойт. Бул Союз учурунда өтө кыскарып кеткен. Билебиз 5 мүнөттүк Манас болуп калган. Андан кийин узагыраак айтууга себепкер болгон дал ушул улан. Баса белгилеп айтып берүү керек. Себеби ошол учурда жаңы эргип айтып чыгып, Манас Ордого барып 7 күн Манас айтыптыр, саякпай кайра тирилип келиптир деп дууду болгон. Ошол дуудуну жасаган ушул жигит, бул жигиттин эрдиги. Ошол кезде канча жашта элеңиз? Бул жигиттин эрдиги ошол Манасты узагыраак угууга тарбиялады. Манасчылар да ошондой узак угууга далалат кылып калды. Болбосо Уркаш атабыз маселен абдан деми чоң, обондуу мындай отурганда Манас айтканда Саякбайдын обондорун Саякбайдай кылып катыра айткан кишилер да. Бирок баягы Союздун алкагында ошол учурга туш келип, Союздун алкагына туш келип калып, ошол жанагы концерттик номурга даярданып жүрүп эле ошол алкактан чыга албай кетти да. Бул ошол замандын курмандыгы болуп калды десек жарашат. Жада калса өзүнүн вариантын толук бере албай кетти. Себеби ошол заман Манасчыны көтөрө албай калды чындап. Анан эгемендүүлүк алганда мына уландын демилгеси бул абдан жакшы болду. Бирок шарт ушул экен, бүгүнкү күндө монтип өзү дагы кыска айтканга көнүп ушундай болуп атпайбы? Негизи Манасчы узак дагы кыска дагы айта билиш керек. Мына ак келте жөнүндө айтылып атат азыр, ак келтенин мүнөзүн карагыла, алыскы жуук айныбас, ыракы жакын ылгабас. Алыс атса дагы, жакын атса дагы жанагы куралдардын мүнөздөмөсү болот да. Канчалык аралыкка кетет огу. Ак келтеге баары бир болчу деп атат да. Ойнап атса очогор, чындап атса замбирек, басып койсо бардамке, тартып койсо тапанча деп атпайбы? Ошондой бир мезгилде
жанагы бомба боло турганда түргө ээ болгон, бир мезгилде снайперлик дагы мүнөзгө ээ болгон, мунун өзүнүн куралдан башкача жаралган куралы да. Демек, Манасчы ошондой ак келте сыяктуу болуш керек. Алыска ата турган учурунда алыска атат ак келте, жакынга ата турган учурда жакынга атат. Чоң газатта алдыңкы куугунду бир ок менен токтотуп атат. Ошончо аскерге түтүнү каптап, огу сүрүп, бомба жаргандай болуп атат да, азыркы тил менен айтканда. Ал эми Көкөтөйдүн ашында эки танап жипти атып атат ак келте менен. Ошол эле ак келте. Кандайча анын баарын чачыратып кетпейби дегенде анын өзгөчөлүгү ошондой азыр ушундай куралдар чыга баштады го. Үстүндө гранаты, астында снайпери, ушундай сыяктуу куралдар жаңы чыга баштады, бирок андан да өзгөчө болуп атат да ак келтеники. Ошондой эле болгон. Демек, Манасчы ошондой болуш керек. Кыска аралык айта турган учуру болот. Мына ушундай учурларда кыска аралык айтканда эч нерсеси түшүнүксүз болуп калбаш үчүн ошондой ылайыкташ керек. Ошол эле окуяны мисалы Саякбай атабыз Тайторун айтканда биринчи ушул нерсени баштаган Саякбай атабыз да. Тайторун айтканда 2 саат эргип айткан. 2 саат эргип айткан Тайторуну концертке чыкканда 5 мүнөттө бүтүрүп койгон. Ошол эле окуяны айткан болбосо. 5 мүнөттө ошону сыгып келип эң орчундуу окуясын шак-шак арбактар сүрөөнгө алып, канекей көз жашын төгүп, бетин тытып ыйлап отурганын, анан кийин Тайтору чыгып келатканын айтып, элди дүркүрөтүп туруп бүтүрүп койгон. Мына ошондой ыкмага өтүш керек Манасчылар. Заманга жараша, дооруна жараша күлкүсү, тоосуна жараша түлкүсү деп бекер айтпайт. Заманга жараша мен Манас айтат элемде, кайра уга турган кишини тажатып албай, аларга ылайыктап, эртең кайра кызыгып, бир аз болуп калды да деп кайра кызыгып, уга турган деңгээлге жеткизип, анан укпай турган адамдарды кайра кызыктырып, керек болсо кара сөз түрүндө айтып берип, сүрөтүн элестетип тарта коюп, Манас деген мындай фотоработун айтып атпайбы, маңдайы жазып башы куушту атат, мындай болгондо кебетеси деп окшоштуруп, сакалы садакка ондай, муруту букар шабындай деп атат. Муну элестетип көрсөң деп, кирпиги жалын, көзү чок, кишиде мындай шумдук жок деп атат. Муна көрдүңбү? Ар бир денесинин ар бир мүчөсүн айтып берип атат. Криминалисттер барсаңар, ушунун сүрөтүн тартып көрбөйсүңөр да, кайра аларды кызыктырып, ушинтип айтып бериш керек да. Манас айтат деселе, отура калып, көздү жумуп, оозду ачып эле эч кимди карабай айта берет деген түшүнүк эмес. Андай айта турган өзүнүн орду болот, учуру болот. Анын угарманы болуш керек биринчи кезекте. Ага угарманды даярдап алыш керек. Даярдаш үчүн жетелеп келиш керек. Алипени билбей туруп, арифметиканы үйрөтө албайсың мындай балага. Туурабы? Ошондой тамганы таанытып, окуганды үйрөтүп алып туруп, анан кийин китеп берсең окуйт. Китеп бергенден кийин анан кийин ага Манасты үйрөтөсүң. Дал ошондой кылып, бүгүнкү коомду дагы Манас ууга тарбиялаш керек. Манасчыларыбыз бар, Кудайга шүгүр, уучубуз кур эмес. Четинен чыгып келатат, жаштарыбыз өсүп келатат. Бирок угармандарыбыз толук даяр боло элек. Биз угармандарды тарбиялашыбыз керек. Ошол Манасчылыкта дагы жана Манаста бүтүндөй баардыгы тең, дүйнөнүн өзү тең камтылып кеткен укмушта энциклопедия деп атпайбызбы? Ошонун арасында илим дагы бар да. Анан ошо илим боюнча айтканда сиздер дагы ошо изденип, ошо илимдерди дагы ошо бирде үстүртөн болсо дагы, учка болсо дагы ар бир илимди ошону кошо мынтип өздөштүрүп кетесиздерби? Анткени ошо Манаста дагы баягы илим, сиз айткандай жанагы октарды, курал жарак жасаш үчүн деле канча ыкмалар, канча бир ошо илимий химия, физиканын бир элементтери колдонуш керек да, ошо сыяктуу бир илим дагы сиздер менен кошо жүрсө керек, Сөзсүз түрдө, бирок бул атайын жасала турган нерсе эмес да. Мен Манастан башканы билбешим керек дегендин өзү туура эмес. Саякбай атабыз болгон нерсенин бардыгын үйрөнгөн, санжыраны, тарыхты, кайсы жерде кандай Манасчы бар десе, барып түнөп калып, ээрчип, үйүндө жашап, отунун жарып, суусун ташып берип жүрүп, кызмат кылып жүрүп өздөштүрүп алган, ошон үчүн Сагынбай атабыздын Манасы бай. Демек, казанда болсо чөмүчкө чыгат деген макал бар да. Билим деңгээлиң канчалык болсо, дүйнө таанымың канчалык болсо, ошонун баардыгы Манаска чагылдырылат. Бул сен каалап болсо да, каалабай болсо дагы. Ошон үчүн Манаста ар бир доордун изи калган деп айтып атабыз. Ар бир доордун изи кантип калган? Ошол ар бир доордун Манасчысы өзү көргөн нерсени каалап, каалабай кошуп, чагылдырып отуруп, ошол изи калып калган. Мына ошондон улам, демек Манасчы болуш үчүн бир эле Манасты үйрөнбөстөн ар кайсы илимди терең өздөштүрүш керек.
ошого жараша чагылдырылат деп ойлойм. Ошо сыяктуу жана биздин дагы кыргыздардын жалпы эле ошо айкөлдүк бир касиети, мисалы көкөтөйдүн ашы болобу же болбосо кандай ошо той аштар болбосун, ошол жердин баарында тең элдердин баарын чогултуп алып туруп ошол жерге бүтүндөй өнөрүн тартуулаган да. Ал эми ошо мисалы могу Европа өлкөлөрүн же болбосо дагы башка өлкөлөрдү алсак, светский общество деп туруп ошол бир атайы эң жогорку даражалуу ошо хандарды, бийлерди чогултуп, падышаларды чогултуп алып туруп ошол жерде тек гана ошолорго ченелүү гана бир чөйрөдө только ошол светский общество деп туруп ошолордун чөйрөсүн алып келип ошол жерге музыканттын дагы, акынын дагы, жанагындай чыгармачыл чечендерин ошолорду алып келип алып турган ошондой жаңылыктарыбыз бар. Ушундай бир дүйнө жүзүндө кыдырып жүргөн ушундай бир төбөлдөрүбүз бар, ак сөөктөрүбүз бар деп ушинткен да биздики болсо тескерисинче элден чыккан өнөрпоздордун баарын тең ошо элдин баарын чогултуп алып туруп ошонун баарына тең элге көрсөткөн да. Ошол сыяктуу эле сиздер дагы жакында мына Арабия жергесине барып ошо кыргыздын өнөрүн ошентип таңазлап келдиңиздер. Ал жакта кандай кабыл алышты? Сиздер манас айтканда ошо тилди түшүнбөсө дагы ошо манастын касиетине бир башкача кирип алып анан ошол жерде ушул манасты укканда мен мынандай таасир алдым деп айтып калышат эмеспи? Ошол жактагы таасирлер жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Эми барган жерде жакшы эле кабыл алат. Манасты жаман кабыл алган жер көрө элекмин. Бирок Араяда сөз чындан бузулбайт, ачык айтып коюш керек. Биринчи кезекте манас айта турган чөйрөнү жакшылап даярдап алыш керек да. Кээде ошондой даяр эмес чөйрөгө айтып калган учурлар болот. Алдын ала маалымат берип, кыскача мазмуну жолго белге тура калып айтып калган учурлар болот да. Андай жерде жакшы укпайт, жакшы жукпайт. Ылайыкталган жерде жакшы угат. Ушундай учурлар болуп калып атты, экөө тең болуп атты. Анан эми манастын касиети эмнеде? Манастын касиети манастын обонунда деп ойлойм. Башка эмес, кыргыз өзү деле түшүнбөйт. Манас айтып атканда азыр көп эл түшүнбөйт, эмнени айтып атканыңды билбейт, бирок обонуна термелип отура берет. Башка эл дагы ошол кыраатына берилип угат да. Демек ошол жакта баягы бизди тек гана манас эмес, башка өнөрлөр да барбады. Ошо бүтүндөй ошо кыргыздын өнөрүн нукура алып жүргөн өзүбүздүн руханий байлыктарыбызды көрүп алып, ушундай бир башкача таңданды деп өзүбүз суктанып, таңдандырдык деп бир жакшы таасир менен келбедикпи? Ошолор бирок чындап эле ошол биздин кыргызды жакшылап бир башкача кабыл алышты. Анткени ал жерде башка дүйнөнүн көптөгөн жерлеринен барышты да. Албетте, көчүп баргандай эле болдук да бизчи. Анан көчүп барып ал жерде көкөтөйдүн ашын өткөзүп аткандай болдук да. Баары эле тиягын карасаң деле кыргыз жүрөт, биягын карасаң деле кыргыз жүрөт. Арабка караганда кыргыз көп болуп калды да ал жерде. Анан көптөгөн өлкөлөрдөн, 100гө жакын өлкөдөн келиптир. 100гө жакын өлкөдөн келген эл кыргыздын арасында сиңип көрүнбөй калды да. Кумга сиңген суудай болуп кетти да. Анан ал жерде кыргыз эле калды. Жаа тартып атканын карасаң деле кыргыз, күрөшүп атканын карасаң деле кыргыз, ат чапканын карасаң деле кыргыз, ырдап атканын карасаң деле кыргыз, базарда жүргөн деле кыргыз болуп калды да. Ушундай нерсе, эми көкөтөйдүн ашын өткөзгөн кыргыз мындай нерсени уюштуруп коюш. Арзан жумушта кыргызга аш менен той болсо болду го чиркен. Көкөтөйдүн ашын деле бок мурундай болгон бир жаман бала өткөзүп койду. Бирок ошол жактан келгенден кийин сиздер ого терден айтышты го, биздин ошо кыргыздын тоосу, суусу, жаратылышыбыз, биздин ошо мекенибиздин ушундай керемет экен, ого терден, Табият өтө катаал экен. Көзүңдү ачып жүрө албайсың, дароо кум кирип кетет. Эч нерсе болбой эле, мынтип эле жүргөндө көзүңдү жумуп эле жүрөсүң, кумдан далда кичинекей эле шамал болсо, билинбеген майда бүртүкчөлөр болот экен да, кирпиңдин арасында туруп калат. Бир маалда көзүңдү өйкөй баштайт. Оозуңду ачсаң болду, ал кумду кийин кайра сүрүп чыгыш керек болот. Ушундай нерсе экен. Анан биздин балдар тең туштар тамашалашып атпайбы? Бул баягы мал эсин тартпаса арам өлөт дейт. Чындап келгенде жерге жараша болот окшойт. Мал деле, жан деле. Бул ушул чөлгө ылайыкташып, кирпиги узун, чуудалары узун, буттары талпагай болуп турат да. Бул араб деле ошондой экен, кирпиктери узун, буттары талпагай деп. Улам мырза, ошо сиз дагы баягы азыркы кезде шакирттериңизди даярдап, өзүңүздү дагы ээрчиген ушундай жаштар көп болуп атат. Ошондой жакшы манасчылардын, жаш манасчылардын арасында кайсы шакирттериңизди айтып кетесиз? Эми бизде жана сиз айтып өтпөдүңүзбү? Баягы кыргыздын бир артыкчылыгы катары ошол төбөлү менен мындай жөнөкөй адам чогуу отура алган эл депчи.
Бизде чынында эле ошондой да, мындай билинбеген, канга сиңген демократия бар да. Себеби сөз эркиндиги дайым болуп келген болот. Анан бизде дагы мындай шакирттерди алып карасак, күчтүү шакирт балдарыбыз мындай Манасты айтып, Манасты оозунан түшүрбөй келаткан, келечекте биздин шатыбызды алып кое тургандай болгон күчтүү балдар бар. Ошол Нурбек деген балабыз, Сүйүндүк деген балабыз, мына ушундай тың жакшы чыгып келаткан Гүлчоро деген балабыз бар, Гүлжигит деген, Азиз деген балабыз бар, мындай дымактуу, буюрса бир келечегинен биз көптү үмүттөнүп турабыз ошол жигиттерден. Анан дагы да эл ичинде көп экен, баягы Рыска айтып өткөндөй, казанда болсо чөмүчкө чыгат дегендей, элде түпкүлүгүндө биз Кыргыздын ушу жакшы жери бар. Элден алып эле элге бергенчи. Анан ошо элдин ичинен дагы Кудай буйрса көптөгөн жакшы таланттарыбыз, жакшы манасчылар чыгат деген үмүттөбүз. Ушул балдардан негизи ушу 3-4 балабыз мындай дымактуу, жакшы келатат, айткандан жаңылбай дегендей. Арыспай мырза, ушул Манасты жайылтуу, Манасты угуш үчүн дагы даярдашыбыз керек деп атпайсызбы? Ошол даярдаш үчүн эле өзүбүздүн элге дагы Манасты мектептерде окутуу программалары дагы азыр мында колго алынып атат да. Сиз дагы ошол жерде жана жаш манасчыларга көбүнчө ушу калыстар тобуна кирип, ошол манасчыларды дагы көрүп атасыз да. Анан ошол жанагы Манасты окуп аткан балдар жөн эле ошо мындай жаттама болуп окубастан, ошо түшүнүп, маанисин түшүнүп анан айтып атканына дагы көзүңүз жетип атабы? Ушундай биздин окуучу балдардын арасында, кичинекей жеткинчектерде? Албетте, бул деген абдан кубандыра турган жакшы саамалык. Акыркы эгемендүүлүк алган жылдарыбыздагы эң жакшы иштердин бири десек болот. Себеби биз келечек муунду тарбиялап атабыз. Ал балдар бүтүндөй жан дүйнөсү менен берилип, ал таймаш бүтөт. Таймаш алар 1 жыл катышат, ашып барса 2 жыл катышат. Таймаш бүткөндөн кийин дагы байланышты үзбөй, өзүнчө топтоп, жанагы азыр заман жакшырып калбады. WhatsApp'тан тайп ача коюп, соц тармактардан байланыша коюп, жалаң ушул Манас боюнча байланышып, Манас боюнча ишин андан ары улантып кетип атышат балдар. Ошол окуучу кездеги билген билими окумуштуулардан ашып түшөт, чындап келгенде. Ушунчалык терең, ийне жибине чейин окуган Манасты. Анан ой жүгүртүүсүнө келгенде, жок нерсени кайрадан издеп чыгып, изденүүсүнө келгенде, акылыңды аңтарып эсиңди эңгерете турган кудуретке кедер. Демек, адамдын мүмкүнчүлүгү өтө көп экен, биз ачпайт экенбиз да. Окуучу кезинде Манасты ошончо терең үйрөнүп алышса, алар өмүр бою бул нерсени кесип кылып алса, демек, келечек жакшы деп ойлойбуз. Бүгүнкү күндө Манас сабагын киргизебиз деп далалаттан атабыз. Бакчалардан бери киргизиш керек, жогорку окуу жайлардан бери киргизиш керек. Керек болсо башкаруучулардан экзамен алыш керек деп атабыз. Бирок кантип экзамен алабыз? Ким карайт аларды деген өксүк бар да. Себеби адистерибиз толук даяр эмес, жетишпейт. Адис жетишпейт, Манас таануучу адистер жетишпейт бүгүнкү күндө. Жанагы окуучуларыбыз эртең даяр адис болуп калыптанып калат. Эгер ошолордун башын бириктирип, мамлекет дагы кичине көңүл буруп, ошолорду маселен Манас таануу институтуна экзаменсиз кабыл алып, анан бүткөндөн кийин жанагындай мугалим кылып тарбиялап туруп, анан жөнөтө турган болсо, алардын келечегин дагы камкордукка алып, бир беткей турмуш жолун, багытын аныктап бере турган болсо, анан бала бакчадан баштап жогорку бийликтегилерге чейин Манас окутууну киргизе берсек, ошондо жарашат деп ойлойм. Ошо кара сөз менен окуган балдарга көбүрөөк, кээ бирөө болсо ошо багы Манастын өзүнүн варианттарын окуп, ошол анткени багы айтуучулук угуп аткан кишинин сөздөрүн кээ бирөө мындай башкачараак угуп калышы мүмкүн, же так айтылбай, баягы обондуу сөзгө келгенде башкачараак угулуп калышы мүмкүн деген сыяктуу. Анан ошо кара сөз менен окуган китептегилер таасирдүүрөөк болобу, же болбосо экөөнү аралаштырып байкалыштырыш керекпи? Бул мындай да, мына орозонун күнүндө турбайбызбы? Эртеден кечке ачка жүрөбүз. Анан кечинде ооз ачабыз. Ооз ачканда дароо күчтүү тамакты жеп алсаң, ыткыйга моюнча каласың. Сиңире албайсың да. Манас менен тааныштыгы жок адам, ошол орозо кармаган адамдай да. Анан дароо эле күчтүү тамак жеп алат деген нерсе, дароо эле Манаска кирише турган, Сагынбайдын Манасын дароо эле окуп кире турган болсо, түшүнө албай калат. Сиңире албай калат. Мына ошо. Анын үчүн кара сөз менен биринчи суур таап алып, курма жеп алып,
Ушундай кылып алып анан бир аз туруп намазыбызды окуп келип алып анан кийин кайра күчтөнүп тамактанып атпайбызбы? Ашказаныбыз даяр болгондон кийин бир тарап сиңгенден кийин дал ошондой кылып манасты алгач угуп деле маалымат алса болот. Окугусу келбегендер, окуганда түшүнбөгөндөр бар. Бирок кулагы менен жакшы таасир алат, бирөө көзү менен таасир алат дегендей угуп таасирленсе болот. Театрдан көрүп таасирленсе болот. Тасмалардан көрүп таасирленсе болот. Кара сөз түрүндө окуп эң негизгиси таасирленсе болот. Бирок ошону менен курма жеп алып туруп эле болду тойдум деп кетип калбайт да адам, ошону менен тоюп да калбайт. Андан кийин сөзсүз күчтүү тамак жеш керек. Антпесе бир күн чыдашы мүмкүн, 2 күн чыдашы мүмкүн, андан кийин 3-чү күн оңкосунан сайылышы мүмкүн. Ошол сыңары эгер жан дүйнөсүн байытам десе, жан дүйнөсүн тойгузам десе, кара сөз түрүндө эле калып калбай, аларды сиңирип алгандан кийин сөзсүз түрдө түп нускасын окуш керек. Сагынбайды, Саякбайды, Жусупамайды жана башкаларды анан бирөөнө кирип берилип алгандан кийин экинчиси өзүнөн өзү старт. Биринчи тамакты жеп алгандан кийин экинчи тамакты чакырасың да. Ошо сиздердин да Саякбай Манас иши фонду азыркы кезде өзүнчө бир сайт ачып же болбосо өзүнчө бир ушу сиздер айтып аткандай уккусу келгендер уга турган, окугусу келе тургандар окуй турган бир ушундай атайын бир сайттарды же болбосо дагы бир нерселерди иштеп чыгып атасыздарбы ошол жөнүндө да айтсаңыз, анткени баягы электрондук жактан дагы элдер маалымат алыш керек да. Мындай болуп атат. Саякбай фонду көп иш жасап атат. Ошонун ичинде ушул сайт боюнча дагы эме болгон. Анан дептерлер боюнча анан сайт ачууда бизде бир маселелер болду. Себеби сайтты кимдер колдонот? Бир белгилүү гана чөйрө колдонот экен да, белгилүү бир эме экен. Анан бир аз жылга жылдыра турдук. Негизги максат ушу китеп багытында, андан тышкары ушу көргөзмө куралдары багытында көбүрөөк иш кылалы деп ушул дептерлерди, китептерди көп басып чыгарып, мектептерге, баягы бала бакчаларга дегендей ушундай жерлерге, университеттерге аздан болсо дагы ошолор элдин колуна жетсин деп. Себеби сайтта көбү мындай болот экен, баягы азыр көрүп ошол эле убакта уккан нерсеге кызыгат экен да. Анан бир убакта анын баарын жасаш мындай кичине кыйыныраак болот экен. Ошондуктан биз биринчи ушу китеп багытында көбүрөөк иш кылганга аракет кылдык. Анан өзүбүздүн сайт Саякбай фондуку бар, ачылган, бирок дээрлик толук маалымат коюп мындай эме кыла элекпиз да. Ал жерде негизинен ушу манасчылардын Манастын баягы кыскача сюжетин бергенбиз. Анан манасчылар жөнүндө тааныштырып бар. Анан ошол эле Манаска байланыштуу окуялар, ушундай нерселер боюнча кеткен. Бирок толук кандуу мындай кирген киши кайра чыга албай калгыдай нерсе жок. Анан эмеден болсо бул мындай көбүрөөк эффект бере турган, анан жасалышы жеңилирээк, биздин баягы күчүбүзгө, кудуретибизге жараша боло турган бул китеп, ошол жанагы көргөзмө куралдары экен. Ошо менен аракет кылып атабыз. Анан өзүңүздөр билесиздер, Саякбай фильми ошону баягы колубуздан келишинче 2 жыл ошого чуркап жүрүп бүттү. Буюрса эми жалпы эл көрүп үлгүрө элек, бирок ошого акырындыктан жеткизебиз деген үмүтүбүз бар. Ошо бирок жана сайт ачылбай аткан бирден бир себеби дагы атай өзүңүздөр айтып аткандай адистер, ошо электрондук жактан иштей турган адистер, анан ошол адистер дагы манасчылык боюнча бир тереңирээк билими болуш керек да. Бизде айтишниктер көп экен, сайт ача тургандар, сайттын үстүнөн иштей тургандар. Бирок ошол эле маалда ошол программист манас жөнүндө түшүнүгү жок болуп атат. Биз манасчылар болсо программировать этүү боюнча мындай сабатыбыз аз болуп атат дагы, биз визуально түшүнгөнүбүз менен мындай тереңдеп кире албай атабыз да. Алар болсо тескеринче тигил жагын түшүнгөнү менен манас дүйнөсүнө тереңдеп кире албайт. Ошо менен жөнөкөй элге бир толук кандуу маалымат бере албай атабыз. Буюрса бул келечекте сөз болсо керек, анткени ошол биз эми кыргыз болгондон кийин көрүп атабыз да, биз башка жакка манас башка элге барып жукпайт, анткени ал кыргыздыкы болгон үчүн ошо биз манасчыларыбыз айтып атат. Ошон үчүн аны сөзсүз биз жасабасак ошол дүйнөгө таанытуу, манасты өзүбүзгө эле таанытуу, жайылтуу дегенде дагы бир маселе болуп калат да. Аткан нерсе мына жакында угуп атабыз, ошо президент атайын
көңүл буруп, атай Манас боюнча чоң институт, президенттин алдында академия ачуу боюнча демилге көтөрүп чыгыптыр. Бул ошол кайсы бир деңгээлде Манас изилдөөчүлөрдү, Манастын багы тарыхын, жалпы элге руханий бир эме бере турган, данек таштай турган иш чара болот. Анан ошону ушундай нерселердин баарын иштеп чыга турган бир жакшы академия болот деген үмүттөбүз. Буга албетте ошол Манасты мындан ары пропагандалоодо албетте биринчи ушул өкмөт башчысы, эл башы, президенттин жардамы керек да. Өтө муктажбыз да. Анан ошол кишилер колдосо, ошол кишилер мындай сүрөөн кылып атканы бул абдан жакшы шан. Анан алдыга Кудай буюрса жылат деген ойдобуз. Элге кенен маалымат берүүдө, мындан ары пропаганда кылып жайылтууда, деги эле дүйнөгө таанытууда, кыргызга эле эмес, башка дүйнөгө таанытууда албетте биздин президенттин бул демилгеси абдан кан кызыта турган, дем бере турган нерсе. Биз ушу чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Кудай буюрса бир жакшы нишан болот деп. Башын бириктире турган. Анан ушул Манастын ал турган сүрөттөрүн тартышка деле ошого даап тарта турган бир ушундай бул касиеттүү нерсени мен ошону тартам, ошону мен тарткандан кийин ошондой чыгабы ошол каарманым деген сыяктуу ошо сүрөтчүлөр дагы ушундай бир даап бара албайт экен да. Ошентсе дагы багы биз эми Герцендин сүрөттөрү менен ошо Манасты элестетип калганбыз, бирок дагы ошондой бир элестетүүлөр менен ушундай бир касиеттен алып турган, сиз айткандай ошо баа Манастын айтып аткан угуп туруп ошону тартчы деген сыяктуу бир ушундай бир сүрөткерлер дагы жаралса керек. Ошондой сүрөтчүлөрүбүздөн барбы азыр? Бул өтө татаал маселе экен. Темирлан Сарлыкбек уулу деген ишкер жигитибиз бар. Ошол Стамбулга, Түркия жергесине эстелик тургузган. Манас таасынын эстелигин тургузган. Ошол Манас таасынын эстелигин тургузууда сүрөтчүлөр менен, бедисчилер менен иштешип көрдүк. Абдан кыйын экен. Ошол кыйын болгон үчүн колдон келбей жүрөт. Бүгүнкү күндө Манас музейин тургузам деген аракет менен жүрөт. Ал жигит ошону менен Айып Алакунов деген сүрөтчү жигит иштешип атат. Портреттерге жете элекпиз, бирок окуяларды элестүү кылып, сүрөттүү кылып берүүдө азырынча эмгеги абдан жакшы. Анан эгер ошолорду берип алса, андан кийин анан портреттер өң боюнча, анын келбети боюнча, муруну мындай эле, муруту мындай эле деген нерсени дагы бул айлап жылдап отуруп иштей турган нерсе экен да. Бул өтө көп убакытты талап кыла турган, анан тыкыр мамилени талап кыла турган нерсе экен. Эми азыр мына орозо учурунда сиздер орозоңуздар кабыл болсун, орозосуздар, бирок ошентсе дагы мына Рыспай эке сизден дагы бир Манастан үзүндү угалык. Анткени куттуу студиябыздан ошо сизден үзүндү укпай кетирсек дагы болобуз. Жарайт. Эми андай болсо башында сөз болуп калды, куралдуу күчтөр боюнча Улан да айтып өттү. Ошол нерсени эле улай айтып берелим, курал жарактарын. Кабылланман нас көк жалшер, аккула минип бол коюп, агулпок кийип зоң коюп, бастыра берген жеринде, бар жарагы белинде, аяламды койбостон, алуучудай деминде, улугуп алса бүгүндө 18 миң аламды уручудай кеминде, ажыдардай уп тартып, одеги соручудай кеминде окуй, үстүндөгү кийгени Рүстөмдөй сүргөнү, ток көзү шыбырап, торгой көзү жыбырап, патша келсең ок өтпөс, жага келсе чок өтпөс, кошпаданна торгой көз, агулпукту кийиптир, арыстан Манас батырың
аны шентіп жүріп тұр қарысына бұлвында сырнайзаны илліптір. Сырнайза жайын сұрасаң, тутам жерін сырдаған, тутам жерін қырдаған, сайған жерін ырбаған, ажал таппай тұрбаған, жарды сайсаң ешкендей, қараданып бір сайса, қара ташты тешкендей, түрткөнінде түйілген, одегі түпкіш қана болып иілген қоқ. Сізге чоң рахмат, сіздерге игілік қалайбыз. Бұйырса ушу манасты жайылтууда алдыда сіздердің чоң іштеріңіздер тұрат. Бұйырса ошол биздин кыргыздын кийинки муундарына, урпактарына калтыра турган иштериңиздердин баары тең өзүнүн өтөсүнө чыксын. Мындан кийин ошо манас эпосундагы дүйнө жүзүнө тааныта турган, жана өзүңүз айткандай кыргызды манас таанытты, манасты кыргыз таанытты дегендей, ошол биздин элибиздин бүтүндөй тарыхын алып жүргөн, кыргыз элинин этикасындагы адамдын көпчүлүкчүлүк гуманисттик концепциясында муундарды тарбиялоо иштерине стратегиялык таяныч боло турган маңыздуу, жашоонун өзгөчө бир өрнөк модели берилген биздин улуу манас эпосубуздун түрмөгү мындан ары дагы тереңи түпсүз. Андыктан сиздер менен кайрадан эфирден жолугушканга чейин сак саламат болуңуздар. Манас темасы биздин кыргыздын бүтүндөй башаты.